ачык сүйлөшүү болду, абдан кызыктуу сүйлөшүү болду. Мен маданият министрлигине чоң ыраазычылык билдирем. Бул багытта дагы бир жолу өтө чоң бир сүйлөшүүлөрдү уюштурганына. Бул эстрада тармагында бүгүнкү күнгө чейин иштеп келаткан биздин ыр дүйнөсүн байытып келген чыгармачыл адамдардын көйгөй маселелери, социалдык багыттагы ушул жашоо тирликтери жөнүндө дагы сөз козголду. Демек, мунун баары эске алынып, мунун баары буюрса бир эртеңки күндө дебейин, бирок жакынкы жылдарда деле бир чечилип кетерине мүмкүнчүлүк бар, шарт бар, ишенич бар. Мындай иш-чараларга биз суу сап турганбыз десек болот. Анткени ар бир чыгармачыл адамдар ошол эле убакта баатыр мүнөз келгенинен, ошол эле убакта назик жан келишет, ичиндеги нерселерин бири-бирибизге айтып, ар кандай маселелер боюнча кала берчүбүз. Үнүбүз бийлик тарапка жетпей калчу маанилүү деңгээлде. Бул иш-чаранын жыйынтыгы бир 5 жылдан кийинби, же 10 жылдан кийинби, же 15 жылдан кийин деле ишке аша турган болсо, бизден кийинки өсүп келаткан жаштар үчүн, чыгармачыл инсандар үчүн чоң бир мотивация болобу, чоң бир жол ачуу болот деп ишенем. Бул долбоордун арт диалогдун режиссеру катары Маданият министри менен улуттук телерадио корпорация жакшы бир кызматташуунун негизинде ушундай жакшы долбоор жаралып атканы аябай сүйүндүрөт. Албетте бул жерде көп түйшүктөр бар, чоң команда иштейт, техникалык жактан, эфирге чыгаруу жагынан улуттук телевидениянын жааматы болгон күчүн жумшап жакшы чагылдырып, коюлган темаларды элге жеткизгени жакшы аракеттерин жасап атат десем болот. Дагы мындан ары көп жакшы ийгиликтер, жакшы темалар жаралып, ошолор жакшы жакка чечилет деген ишеничтемин. Арт диалог биз үчүн жакшы аянтча болду деп ишенебиз. Арт диалог ошо ар бир маданиятка тиешелүү тармак боюнча арт диалогдор өттү. Бул театр ишмердүүлүгү боюнча, китепкана ишмердүүлүгү боюнча, музыкалык кадрларды даярдоо боюнча жогорку окуу жайы менен бирге маданиятка тиешелүү ошол музейлерди, маданий мурастарды сактоо боюнча, мына бүгүн эстрада боюнча, музыка боюнча арт диалогдор өттү. Бүгүнкү акыбалыбызды, бүгүнкү көйгөйлөрүбүздү ачык айкын талкуулап алдык. Ошол арт диалогдун жыйынтыгы боюнча бир нече нормативдик укуктук документтер кабыл алынат. Ошонун негизинде биз алдыга умтулуу, алдыга карай өнүгүүгө багытталган иштерди жүргүзөбүз.